Коомдо кандай гана жагдай болбосун, журналисттин орду чоң. Эгерде ал журналисттик кесиптин бардык талаптарына жооп бере турган болсо. Интернеттин өнүгүүсү менен коом активдешип, маалыматтарды таркатууда дегеле кимиси журналист, кимиси блогер, кимиси жөнөкөй жаран экенин айырмалап билүүгө болбой калды. Биз бүгүн блогерликтин пайда болушу журналистикага кандай таасирин тийгизип жатат деген теманын алкагында сөз кылмакчыбыз. Сиздер менен мен Медина Жолдошбек кызы, саламатсыздарбы? Журналист жалпылама маалымдоо каражаттары үчүн иштеп, коом турмушундагы окуялар боюнча так жана ишенимдүү маалымат даярдаган чыгармачыл кызматкер. Англис тилинен веб-лог, интернет күндөлүк деген сөздөн кыскартылып алынган. Блог түзгөн адамдарды блогерлер дешет. Эл тараза, эл сынчы. Биринчи элдин үнү кала, андан соң сөзүбүздү улантсак. Эми чындыкты чыгарган жана көпчүлүк жанагы тамак ашты алып баргандар, жанагы Эрлан Көкөев деген бар го. Ошол. Мен Азаттыкты көп окуйм ошол жакта. Эгер чындыкты сүйлөсө, эгер мындай жалган кошпостон да ойдон чыгарбастан боло турган нерсени сүйлөсө, адекваттуу болсо, анда блогерлерге деле, журналисттерге деле ишенсе болот. Кандай блогер? Бирөөнү эле көргөм, бирок билбейм, чындыкты айта албайт. Даданов деген, который показывал насчет Алькони. Ошо Нисахыр дегенди алып барган журналистке аябай ыраазычылык айткым келет. Жакшы нерселерди көрсөтөт. Блогерлер деле баягы профессионалдуу жакшы түшөнгөн, маселени туура билгендери бар. Журналисттердин ичинде деле тең эмес эки жакка болгондор бар. Блогерлер ачык айырмыраак го дейм. Мамлекет чечпеген нерселерди көрсөтүп чыгарып атпайбыз. Он вообще мужик, красавчик. Я его уважаю. Умар Даданов. Умар Даданов, сила. Умар Даданов, Улукбек Карапбек уулу, Эрлан Көкөев. Байкаганыбыздай, коом журналисттер өздөрүн блогер катары тааныштырып келген активисттерге ишенип, аларды колдооруна күбө болдук. Эки тарапты айырмалоо үчүн кандай иш-аракеттер жүргүзүлүшү керек? Алдыдагы интервьюга көңүл буралы. Блогерлер аябай азыр көбөйүп, бирок алар сразу эле маалымат берет да, күнүтүр. Блогерлик ал журналистика эмес. Блогер бирдеме укса, көрсө сразу соцсетиге берет, аны аябай такташ керек. Ошон үчүн журналистика бар. Болот и болуш керек. Журналист Толкун Наматбаева блогерлик кесип эмес экенин билдирди. Ал эми Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун директору, доцент Кастюк Шерналиевна кандай сунуш берет? Мурда мисалы үчүн ошол телевидениядан айтылган сөз, гездин бетине чыккан маалымат, радиодон айтылган маалымат расмий маалымат экен деп кабыл алса, бүгүн албетте анын баары жокко чыгып, жана сен айткандай тартып коюп, айтып коюп, жазып койсо аны маалыматтап атат. Ушул биз азыр профессионал журналисттердин чоң көйгөйү медиа сабаттуулук деген жок болуп атат элибизде. Мына ошол мектептерге медиа сабаттуулук сабагын киргизип, биринчи элди ошол медиа сабаттуулукка тарбиялашыбыз керек болуп атат. Кайсыл маалыматты кайсыл булактардан алыш керек? Кайсыл булактардан чыккан маалыматтар расмий тастыкталган, ишене турган маалымат? Андан соң биз журналист Семетей Аманбеков менен таяктын эки учу болгондой эле журналист менен блогерлердин оң жана терс сапаттарына кайрылдык. Тагыраак айтканда, Семетей мырзанын көз карашында блогерлердин оң сапаты бул ыкчам, бат иштегени, ал эми терс сапаттары этиканы сактабоо, маалыматка анализ кылбагандыгы экенин билдирди. Аны менен катар журналисттердин оң сапаттары бул ачык айкын чын сүйлөгөнү болсо, терс жагы болуп, бул бир тараптуу журналист катары иштегенин баса белгиледи. Саясатчыларга сатылып, сайттарын сатып, блогторун сатып, өзүнүн макалаларын сатып аткан журналисттер дагы бар болчу. Өзгөчө бул шайлоо убагында пайда болот. Биз сөз кылып жаткан темада айтылгандай эле, блогерликтин пайда болушу менен өздөрүн эркин биз деп атаган эркин журналисттердин дагы саны көбөйүүдө. Ушул темага утурлай журналист Бегимай Керимова өз ою менен бөлүштү. Азыркы учурда эми эркин журналистмин деп, журналистиканын бир атайын бир стандарттарынан чыгып, этиканы бузган, тырмакчанын ичиндеги эркин журналисттер көбөйүп баратат. Бул менин жеке оюмда. Эркин журналист десе эле, мен эркин журналистмин деп бирөөнүн эшигин тээп барып, өзүнүн билемдик кылгандар аябай көбөйдү. Эгер чыныгы эркин журналист болгусу келсе, атайын журналистиканын этикаларын колдонуп, мыйзамды бузбай, ушундай талаптарга жооп берип, эркин журналист болсо, бул абдан жакшы да. Бирок Кыргызстанда тилекке каршы салттуу журналистикада эркин журналистмин деп өздөрүн ошондой эсептеп алып эле аша чаап кеткендер аябай көбөйүүдө. Блогерлердин алды миллион катталуучусу бар, арты ошол 100 миң катталуучусу барлар контентти жазап, контентти салып атканда ошол жоопкерчиликти дайыма моюндаш керек. Мен муну бардык аянтчыларда айтып жүрөм. Себептен сен ошол эки кишиге маалымат айтасың, сен бир кишиге маалымат айтып атсаң дагы
сен ошол айтып аткан маалыматыңдын жоопкерчилигин сезишиң керек. Сен маалымат таратып атканда сенин жоопкерчилигиң 2 эсе, 5 эсе, 10 эсе болуш керек. Сен ошол аудиториянын алдында, ошол тайпанын алдында, ошол группанын алдында сенин маалыматыңдын жоопкерчилиги ушундай болуш керек. Сиз бул жашоодо ким болбоңуз, кандай жумуш жасасаңыз, жоопкерчиликти ар дайым өз мойнуңузга алууңузду суранабыз. Берүүнү даярдаган мен Медина Жолдошбек кызы, эмки көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.